Саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Ассаламу алейкум кыргыз элим, студент достор, жаштар. Мына жыл сайын парламенттик шайлоо болобу, президенттик шайлоо болобу бизди мугалимдер мажбурлап, өздөрү каалаган адамды, өздөрү каалаган партияны шайлатып келатат. Натыйжада өлкөбүздүн акыбалын, элибиздин абалын өзүңүздөр жакшы билип турасыздар. Качанга чейин ушундай жетелеме болуп, биз каалаган адамды шайлайсың, биз каалаган партияны шайлайсың десе ошого макул болуп жүрө беребиз. Жыйынтык гана биз ошол адамдар айткан партияларды, президенттерди шайлап келатабыз. Бирок жыйынтык жок. Ошондуктан ушул шайлоодо биз өзүбүз каалаган адамды, өзүбүз каалаган партияны шайлап кетели. Себеп дегенде өлкөнүн, мамлекеттин келечеги биздин колубузда. Эч качан жетелеме болбойлу. Мына жыл сайын өзүңөр билгендей эле паспортубузду жыйнап алып, өздөрү каалаган шайлоо участогуна учетко тургузуп, карап туруп, бизде өздөрү каалаган партияны шайлатып келген. Мунусунда ага жол бербейли. Себеп дегенде, эгер ушул шайлоодо биз жетелеме болуп, ошол эле адамдарды, ошол эле сабатсыз депутаттарды шайлай турган болсок, мамлекетибиз коркунучта турат. Өзүбүздүн келечегибизди болбогон акчага сатпайлы. Себеп дегенде келечек биздики. Урматтуу студент достор, келиңиздер намыстуу болуп, өзүбүздүн абийирибизди, өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн келечегибизди сатпайлы. Кандайдыр бир 10 000 сом береби, 20 000 сом береби, аны сатпаңыздар. Себеби Чубак ажы айтып кеткендей эле, алган дагы арам, бул берген дагы арам. Ошондуктан өзүбүздү өзүбүз тозокко салбайлы достор. Келиңиздер, өзүбүз ишенген, өзүбүз мамлекет үчүн күйгөн, мамлекетибизди өнүктүрө ала турган адамдарга добуш берели. Өзүңүздөр мамлекетибиздин акыбалын көрүп турасыздар. Депутаттарыбыздын абалын көрүп турасыздар. Ошол адамдарды биз бүгүн сөгүп атабыз. Бирок убагында ошол адамдарды биз шайлаганбыз. Ошолордун 2 000 сомун, ошолордун 5 000 сомун алып, ошол адамдарды биз шайлаганбыз. Бардык күнөө өзүбүздө. Ошондуктан бул шайлоодо келиңиздер адал жол менен өзүбүз ишенген, чыныгы таза инсандарды шайлап алайлы. Урматтуу студенттер, жана элим логиканы иштетпей атасыңар да. Мисалы болгону силерден налогду алып, студенттер силердин контрагыңарды алып, кайра эле өзүңөргө шайлоодо 2 000 таратып койтат. Өзүңөрдүн акчаңарды эле өзүңөргө алдап иштетип койтат да. Мындайча айтканда силерди курал катары колдонтат. Эмне үчүн студенттер биз өз укугубузду билбейбиз. Шайлоо укугуңарды билбейсиңер, же болбосо окууга барганда укугуңарды билбейсиңер. Эч убакта эч бир мугалимдин акысы жок силерди келип агитация кылганы. Мен өзүм билем десең, ал эч убакта сени коркутуп окуудан чыгарып жиберем, же болбосо зачет койбой коем дегенге акысы жок. Ошондуктан студенттер ар бириңер өзүңөрдүн укугуңарды билип, өзүңөр жеке тандап, жүрөктөгү инсанды гана тандагыла. Мисалы мен айта алам, жана фактылар менен көрсөтүп бере алам. Ушунчалык досторум бар, классташтарым бар, курсташтарым бар. Кимисинен сурабагын бир гана инсанды көрсөтө алат. Бир гана инсанды айта алат, таза инсан, таза иштеп келатат, Кудайдын күттүүкүнү какчап чындыкты айтат деп айтат. Бирок ошондо эмнеге силер бизди ошоп ачыкка чыгара албайсыңар? Келгиле, акыйкатка келели. Эгерде буну биз болсо жашырып эле жүрө берсек, эртең 2 000 сом акча алданып дагы жүрө берсек, эртеңки келечегибиздин абалы дагы ушундай болот. Бүгүнкү күндө жумушсуздук аябай күчөдү. Мисалы окууну бүткөн студенттер мисалы жумуш таба албайт, жумушка барса, мисалы личный врачтар жумушка барсын, 0,5 ставка менен жумушка кирет. Андан эле кирсе, канча миң долларга чейин взятка сурагандар бар экен. Мисалы жумушка кириш үчүн шунча бересиң, анан ушунча күтөсүң деп 2-3 жылдап күтүп жүргөндөр бар экен, акчасын берип коюп, жумушу жок. Ошондуктан келечек биздики, урматтуу жаштар. Биз өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз курушубуз керек. Өзүбүз үчүн өзүбүз күрөшпөсөк, биз үчүн чоңдор же болбосо азыркы мугалимдер эч убакта силердин келечегиңерди куруп бербейт. Же бараңарда мисалы күйүп, кой сен мындай кыл, же андай кыл, бул жака бар деп, же болбосо Россияга, Европага окууга жөнөткөн барбы бир мугалим? Болсо айткыла бизге. Аркаңардан чуркап жүрүп, сен билимиң ушундай жакшы экен, кел мындай кылайлы дегендер барбы? Жок. Ар кимиси өзүнүн иши менен алек. Силердин келечегиңер ар өзүңөрдүн колуңарда, ар бир адамдын келечеги өзүңөрдүн колуңарда. Ошон үчүн укугуңарды эч убакта сатпагыла, коргогула, жана чындыкты гана издегиле. Силер чындыкты издегенде акчасын албаган адамды шайласаңар, бир гана инсан, жүрөктөгү инсан Адахам Адмаров Кимсанбаевич гана чыга алат. Башка эч ким андай жол менен шайлоого таза келе албайт.
урматтуу мугалимдер, сиздерге дагы кайрылуум, сиздерге дагы суранычым. Албетте биз сиздерди мугалим катары, инсан катары сыйлайбыз. Бирок мындай кылганыңыздар туура эмес. Мына жыл сайын бизди кыйнап, мажбурлап, модуль коюп бербейм, зачеткаңы бербейм деп отуруп мына шайлатып келатасыздар. Натыйжада өлкөбүздүн акыбалын өзүңүздөрдүн абалыңызды билип турасыздар. Мына мугалимдердин бирөөсү дагы чыргатып 25 миң, 30 миң айлык алып аткан жок. Ошол эле студенттерден талап кылып, ошол эле коррупция, ошол эле бирөөнүн акысын бирөө жемей болуп атат. Ошондуктан келиңиздер таза инсандарды шайлап алайлы. Мен бул жерде мугалимдерди 100% күнөөлүү деп эсептейм. Себеби булардын үстүндө дагы адамдар бар да. Сен ушунча добуш алып келбесең, сен жумушунан алып коебуз дегенчи. Ошондуктан мен айтат элем, өзүңөрдүн укугуңарды мугалимдер силер өзүңөрдө коргоого. Себеби силер эч убакта ушул жумуш ордуңар менен гана мисалы байып же болбосо бир жогорку деңгээлге көтөрүп кетпейсиңер. Келгиле ушул жолкусуна адилеттүү келечек курайлы өзүбүз үчүн. Мугалимдерге да кайрылат элем. Адилеттүүлүк үчүн силер дагы күрөшкүлө сураныч. Урматтуу студент достор, учурдан пайдаланып, биздин сиздерге болгон чакыруубуз сатылбайлы, сатпайлы, өзгөрүүнү өзүңдөн башта. Сен таза болсоң, мен таза болсом, анда коомубуз таза болот. Биз менен бириксе, биз айткан сөздөргө чындыкка силердин да оюңуздар дал келсе, анда бизге кайрылыңыздар. Жаштар өзгөрүүнү биз өзүбүздөн баштайлы.